Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин алдындагы гидрометеорология агенттиги өлкө аймагындагы аба ырайы туруксуздугу боюнча шашылыш билдирүү таркатты. Тагыраак айтканда 15-16 сентябрь күндөрү өлкө аймактын көпчүлүк жерлеринде жаан-чачын болуп, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлүүдө, ал эми айрым жерлерде жаан-чачын катуу болушу күтүлүүдө. Мындан тышкары 17 сентябрь күнү түнкүсүн Нарын жана Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында үшүк жүрүшү күтүлүүдө. Мындай туруксуз аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Ал эми Кыргызстандын тоолуу унаа жолдору менен алыскы сапарга чыгууну мерчемдеп жаткан биздин айдоочуларга, жүргүнчүлөргө дагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги төмөнкү чараларды эске алууну сунуштайт. Биринчиден, бул гидрометеорология агенттигинин аба ырайы жөнүндө маалыматты эске алуу. Ошондой эле тоолуу унаа жолдорду аркылуу айдап бара жатканда унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоо, унаалардын кышкы даярдыкка өткөрүүнү дагы эске алуу, мисалы дөңгөлөктөрдү кышкы шинага алмаштыруу. Ошондой эле сөзсүз түрдө унаада аптечка, чынжырча, күрөкчөнү алып алууну дагы эске салабыз.